Salam dostlar, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин кеңсе тажрыйбасы аттуу тасманын биринчи бөлүгүн көргөнбүз. Бүгүн ошого улай тасманын экинчи бөлүгүн өтөлү. Андыктан шашпай олтуруп тасманын үнүн бийик көтөрүп, алдыңкы мүнөттөр кызыктуу өтүшүнө толугу менен ишенип калган болсоңуз баштай берели. 2, 1. Идет. Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндөй жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ачоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Тасманын башында ID7 кызыл көз деген оору жөнүндө маалымат ала баштайбыз. Бул оорунун түрү жакында эле пайда болуп, ал эң биринчи Айова штатында кездешип, ооруга чалдыккан адамдын бир көзү кызарып, өзүн өзү башкаруусу такыр жоголуп кетет. Уят, намыс, коркуу жана башка ушундай сезимдердин бардыгы жок болуп, адамдын жини тез келип бирөөнү өлтүрүүнү же болбосо кумарга батууну гана каалап калат. Бул ооруга дүйнөдөгү адамдардын бир нече пайызы чалдыгып, көбүнчө америкалыктар ооруй баштап, алардын эң биринчиси Невил Рид деген адам болгон. Ал адамдын көзү кызарып, жанындагы башка адамды өлтүрүп койгондон кийин анын үстүнө сот иши башталып, ага Дерек Чо деген адам жактоочу болуп, бул адам оорунун себебинен гана өлтүрүп койду. Болбосо эч кимди өлтүрмөк эмес деп жанагы адамды актап эле түрмөдөн куткарып калат. Биз мындан соң ошол жактоочу Дерек Чону көрө баштайбыз. Towers and Smite ишканасына которулуп, ал жерден жакшы орундукка жетип, өзүнчө жумуш орунду кеңсеге ээ болуп, ишинин убакыт өткөн сайын көтөрүлө берет. Бир күнү каармандарыбыздын ишканасы менен иштешкен банктан насыя алган Мелани Кросс деген кыз келип, насыясын убагында төлөй албай жаткандыктан үйүн алдырып коюудан коркуп, карызды төлөө мөөнөтүн узартып берүүнү суранат. Бирок Дерек кыздын суранышына деле көңүл бурбай, анын маселесине башындагы оорутпай, биз банктын ишине аралаша албайбыз, алар өздөрү чечет. Сиз кааласаңыз жактоочу жалдасаңыз болот деп эле Меланини ал жерден чыгарып жиберет. Мындан соң ал суу ичип жаткан кезде суунун ичинде ID7 вирустары жүргөндүгүн көрөбүз. Көрсө бул убакта кеңседе ID7 оорусу таркап, кээ биринин көзү кызарып, вирус биринен экинчисине өтө баштайт. Бул убакта каарманыбыз Дерек башчысы Кара Пауэлге жолугуп, аны менен уруша баштагандыгын көрөбүз. Көрсө аларга буйрутма тапшырган Ванда Корп деген ишкананын буйрутмасы ийгиликтүү болбой калып, башчысы Кара Деректи күнөөлүү кылып, аны жумуштан айдатууну каалап жатыптыр. Жини келген Дерек Караны эриштип алып, ишкананын башчысы Джон Тауэрге киришип, каарманыбыз ага бардыгын түшүндүрүп берсе, ал каарманыбызды сен эшикке чыгып тургунун, мен Кара менен сүйлөшөйүн деп ал жерде кыз өкөлөй калышып, Дерек канчалык өзүнүн күнөөсү жок экендигин аныктабасын, аны жумуштан айдап жиберишет. Сыягы Кара Джон менен жалгыз калган кезде маселени башкача чечип койду окшойт. Ошенди бир кезде Дерекке Лестер деген адам келип, сен иштен кетем деп кол коюшуң керек. Сени жөн эле кетирип жатышкан жок. Эгер күнөөңдүн бардыгын мойнуңа ала турган болсоң, сага өтө көп акча төлөп беришет. Жакшылап ойлонуп көр десе, Дерек бул сунушка баш тартып, мен иштен кетсем дагы таза кетким келет, эч кандай акча пакчаңарды албаймын деген жообун берет. Ошол маалда эле каарманыбыз иштеген имараттын астында атайын багыттагы жоокерлер пайда болуп, бул имарат карантинге жабылды, бул жактан эч кимди чыгарбагыла деп даярдана башташат. Көрсө вирус менен каршы күрөшкөн уюмга имаратта оору пайда болгондугу тууралуу маалымат жетип, алар келип имараттан эч кимди чыгарбай, ишкананын башчысы Тауэрге маалымат беришип, силер кыймылдабай ордуңарда олтурушуңар керек, имараттан дагы чыкканга аракет кылбагыла. Биз 8 сааттын ичинде бардыгын тазалайбыз. Анан гана чыга аласыңар десе, Тауэрстин жини келип, менин колумда 287 адам иштейт. Алар 8 саат иштебей кала турган болсо, мен канча акчамды жоготом билесиңерби? Биз имараттан чыкпасак дагы адамдар иштеш керек деп Тауэрстин дагы көзү кызарып, бул убакта имараттын ичиндегилердин дээрлик бардыгы эле ооруга чалдыгып, бири-бири менен уруша баштагандыгы байкалат. Бир кезде каарманыбыз да бирөөсү келип чаап жиберип, анын дагы көзү кызарып, ордунан туруп жооп кайтарып, бардыгы менен мушташууга даяр болуп калган кезде досу Юэн келип аны токтото баштайт. Анда Дерек жини келип, мени иштен айдап жиберген Тауэрске жолугушум керек, менин жиним кайнап өч алгым келип жатат, ага барбасам болбойт деп эле имараттын өйдө жагына көтөрүлүп жөнөйт. Бирок бардыгы Дерек ойлогондой болбой, тескерисинче Тауэрс ага өзүнүн жан сакчыларын жөнөтүп, имараттын жертөлөсүнө алып кирип алып эле каарманыбызды жан сакчылары сабай баштайт. Бир кезде ал жерге досу Юэн жетип келип, каарманыбызга жардам бергенге аракет кылып, бирок жанагы жан сакчылардын бири аны түртүп жиберип, башына темир сайлап эле өлүп калат. Бир кезде Тауэрс өзү Дерекке коңгуроо кылып, сен эмне келип менден өч алам деп ойлодуңбу? Мен сен ойлогончалык эле келесоо эмесмин. Эми бардыгы тескерисинче болот деп жан сакчыларына буйругун берип, Деректи ал жерге камап койгула деп айтат. Ублюдок. Спасибо тебе, Дерек.
Соккудан эсин жоготкон каарманыбыз бир кезде эсине кез анын жанында бир кыз жүрүптүр. Бул жанагы буга чейин каарманыбыздан жардам сурап, бирок Дерек ага жардам бербей койгон Мелани Кросс экен. Аны дагы бул жака камап койгондон ал Деректи көрүп дароо эле жини келип ага түгүрүнө баштап, экөө бир маалда батырашып эле мушташа кетишет. Бир кезде Дерек сөз баштап, мени деле жумуштан айдап жиберди, ошондуктан экөөбүздүн абалыбыз окшош эле. Андан көрө экөөбүз бири-бирибизге жардам берели. Мен ишкананын башчысы Тауэрске жетким келет. Сени болсо карыз кылган банктын дагы жумушчусу бул жакта. Сен дагы ага жетип өч алсаң болот. Ошондуктан маселебизди чогуу чечели десе, бул нерсени Мелани туура көрүп, биринчи эмнеден баштайбыз десе, Дерек ал жерден байланыш аппарат издей баштайт. Ал чогулуп турган байланыш аппаратты улайга алып эле биринчи Ванда Корпко коңгуроо кылып, аларга өздөрүнүн ишканасы жана Тауэрстин кылган иштери жөнүндө толук айтып берип, муну уккан Ванда Корптун жетекчиси Тауэрске коңгуроо кылып келишимди бузгандыгын айтат. Анда Тауэрстин такыр эле жини келип дагы бир жолу жан сакчыларын каарманыбызга жөнөтүп, бирок бул жолу Мелани менен Дерек алардын келишине даяр болчу. Дерек замат деле аларды ортугума калып, андан соң каармандарыбыз экөө тең устачылык шаймандарды көтөрүшүп, биз биринчи Лестерге барып анын картасын алып өйдөгө чыкканга мүмкүнчүлүк алабыз. Андан соң 7-чи кабаттагы карага жетсек, анын дагы картасын алып, андан өйдө Тауэрске жетип барсак болот. Анда эмесе маселени чечели деп жөнөп кетишет. Бул убакта имараттын ичинде дээрлик толугу менен тартипсиздик орноп, каармандарыбыз Лестердин бөлмөсүнө жетейин деп калган кезде, ал жерге Тауэрс жөнөткөн жан сакчылар келип аларды токтоттура турган нерсе менен аткылай баштайт. Меланиге токтойюп ал кыймылдай албай жатып калып, Дерек болсо жан сакчылардан качып жөнөп, бекинип барып алардын артынан жетип бат эле экөөнү тең өлтүрүп салат. Бул убакта каармандарыбыз издеп жүргөн Лестердин деле көзү кызарып, мыка ачык айланып калган. Бир кезде анын бөлмөсүнө эки каарманыбыз тең кирип келип, Мелани аны мыгата турган тапанча менен коркутуп, Дерек ага келген максатын айтып, лифт менен чыга турган картаңды бергин деп коркутат. Бирок бул убакта Лестердин оюнда дагы башка нерсе бар экен. Ал Деректин колун кайчы менен сайып салып, Меланини дагы өлтүрүүгө киришип, Мелани шаймандардын арасынан аран алып чыгып эле Лестерди ошол жерде аралап салат. Мындан соң Мелани каарманыбыздын колуна сайылып турган кайчыны сууруп ал жерден чыгышып, Лестердин картасын алган соң уюлдук аппаратына тасма тартышат. Көрсө каармандарыбыз имараттын эң башында олтурган Тауэрс жана башка башчыларга видео жөнөтүп жатышыптыр. Алар кеңседе болуп жаткан абалды көрсөтүп, жакында силерге жетебиз деген сөзүн айтышат. Анда Тауэрс эми чындап чочулап карага коңгуроо кылып, сен өзүңдүн картаңды жок кылышың керек. Болбосо алар сага келишет дагы сени жок кылышып картаңды алып алышып мага жетишет. Картаңды жок кылсаң сени жумуш ордунан көтөргөнгө убада берем десе, Кара макулдугун берип, жардамчы кызына картасын берип, буну бекитип салгыныңды деп буйруйт. Андан соң Тауэрс сырттагылар менен байланышка чыгып, алардан жардам сураганга аракет кылып, бул жака жоокерлериңерди жөнөткүлө десе, сырттагылар дагы жок деген жообун беришет. Бул убакта каармандарыбыз Каранын бөлмөсүнө дээрлик жакындап калышкан. Анда Кара дагы жөн жүрбөй ал жерден өзүнүн адамдарды топтоп, каармандарыбызга каршы чыгууга дайындап коет. Дерек болсо аларга эскертип, биздин силерге эч кандай каршылыгыбыз деле жок. Бизге бир гана Кара керек, ошондуктан бул жерден кетип калгыла. Болбосо өмүрүңөр менен коштошо бергилесе, жанагы адамдар ал жерден кетүүнү ойлонушпай, мушташ башталарын түшүнгөн Кара акырындан эле ал жерден тайып кетет. Ошентип кандуу беттеш башталып, адамдар бири-бирин аеосуз өлтүрүшүп, эки каарманыбыз келтекшегенине карабай эле каршылаштарына үстөмдүк кыла башташат. Ошентип алардын аракетинен майнап чыгып, көпчүлүктү жеңип коюшат. Алло? Дерек. Алар дароо эле Карага барышып, аны коркутушуп, сен бизге картаңды бербесең ушул жерде өлөсүң. Ошондуктан көп эле биздин жинибизге тие бербей картаңды берип кой. Башка аргаң жок десе, Кара чындап эле башка айласы жок экендигин түшүнүп, жардамчысын чакырып, менин картамды алып келчи десе, жардамчысы картаны күйүп калган абалда алып келет. Көрсө Тауэрс Карага ишенбей, ал картаны берип коет деп ойлонуп, анын жардамчысына коңгуроо кылып, сени иштен көтөрөмүн деп убада берип, картаны жок кылгың деп айтыптыр. Муну уккан Кара жардамчысына кыйкыра башса, жардамчысы жооп кылып, сен эми менин башчым эмессиң, көп эле сүйлөнө бербечи деп ал жердеги кайчыны алып эле сайып туруп өлтүрүп салат. Бул убакта 8 сааттык карантиндин бүтүшүнө аз эле убакыт калган. Имараттын эң үстүнө картасы жок чыга албагандыгын түшүнгөн каармандарыбыз эмне кылышын билбей, Дерек бир кезде ишканада Рэй деген программист бар экендигин эстейт. Анда каармандарыбыз дароо эле ошого барышып, аны балка менен коркутушуп, буга чейин бизге жардам бере албайм дегендер чекеден эле өлүп жатышат. Сен дагы ошолордун катарына кошулуп калууну каалабасаң, биздин айтканыбызды кылгының. Анда эмесе баштайлы деп программист коркконунан дароо эле ишке киришип, эң үстүнкү кабатта жайгашкан башчылардын бири Ирен Смайттын компьютерине байланышка чыгып, ада жайгашкан жумушка тиешелүү жана өзүнө тиешелүү маалыматтардын бардыгын көчүрүп алат. Андан соң ал Ирендин компьютерин толугу менен тазалап салса, Дерек ага байланышка чыгып, сендеги маалыматтардын бардыгы эми менин колумда. Эгер аларды кайтаргың келсе, сен үстүнкү кабаттан ылыйга түшүшүң керек. Башка аргаң жок десе, Ирен эмне кылышын билбей бул тууралуу келип Тауэрс менен сүйлөшө баштайт. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй эле алар бир чечимге келишип, жолуга башташып, көрсө Ирен Тауэрс менен сүйлөшүп өзүнчө бир ишти мерчемдешиптир. Тауэрстин жан сакчылары Ирен олтурган жерге тапанчаны бекитишип, жолугушууга келген Ирен тапанчаны алайын деп эле ордунан таппай
укпай калат. Көрсө каармандарыбыз алардын алдамчылыгын бат эле билип коюшкан болот. Ошондуктан Мелани бир кезде Иренге кол сала баштап, Тауэрс жөнөткөн жан сакчы менен Дерек мушташа баштайт. Көрсө Меланинин банкка карыз болгондугунун себеби дагы ушул Ирендин айынан экен. Ошондуктан Дерек Иренди Меланиге таштайт дагы өзү лифт менен акыркы кабатка көтөрүлүп кетет. Каарманыбыз акыр аягы Тауэрске жетсе, ал жердеги адамдар аны кол чаап тосуп алышып, ичимдиктен коюшат дагы каарманыбызга Тауэрс өзүнүн сунушун айта баштайт. Экөөбүз элдешиш үчүн мен сага жакшы бир сунушум бар. Карантиндин бүтүшүнө аз эле убакыт калды. Мындан ары дагы жашашыбыз керек да. Сага ишкананын кирешесинин бир канча бөлүгүн сунуштаймын. Анан дагы үй, унаа, жада калса тамак ашың дагы бекер болот. Кааласаң күйүүчү майыңа чейин коюп берем, болгону сен кол коюшуң керек. Маселени ушундай чечели, сен өмүр бою ушуга жетиш үчүн иштеп жүрөсүң го. Кана эмесе колуңа калемди ал десе, каарманыбыз ойлонуп эле туруп калат. Көрсө анын сунушту кабыл алайын деген деле ою жок экен. Анда ал жердеги кыздардын бири чөйчөктүн сыныгы менен аны сайганга аракет кылып, бирок Дерек андан быйтап эле бир кезде Тауэрс менен мушташа баштайт. Бир кезде Тауэрс үстөмдүк кылып каарманыбызды уртокмок ала баштап, бирок анын күчү Дерекке каршы чыкканга көпкө деле жеткен жок. Ошондуктан Дерек аны уртокмок алат дагы ал жердеги башка кесиптештерин көрсөтүп, булар сенин жаныңда сенин акчаң бар үчүн гана жүрөт. Азыр сен кыйынчылыкка учурадың, сага жардам бергендин ордуна карап турушат. Ушул кантип жашоо болсун деп эле Тауэрсти имараттан түшүрө согот. Каарманыбыз мындан соң кагазга кол коюп, өзүн ишкананын башчысы катары жарыялап, бул убакта карантин бүтүп, элдин бардыгы имараттан чыга башташат. Бирок кызыгы имараттын ичиндеги болгон кылмыштардын бирөөсү дагы кылмыш катары кабыл алынбай, азырынча ID7 оорусуна дары табыла элек болгондуктан, бул нерсенин бардыгы оорунун айынан болду деп ал жердеги адамдардын бардыгын коюп берип жиберишет. Биз ошентип Деректин дагы Меланинин да таптатына кабыл эле сүрөт тартып олтургандыгын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, оорунун кандай түрү болбосун алыс болуп амандыкта жүрөлү.